Аялдардын акчасы качан көбөйөт? Өз ойлогон деңгээлинен дагы көбүрөөк качан болуп кетет десеңиз, аял киши сырткы жагынан эмес, ички жагынан чын-чынында канча акча таап кетпесин, миллионер болуп кетпесин, өзүнчө леди болуп кетпесин, айырмасы жок. Күйөөсүнөн ар дайым бир тепкич ылдыйдамын деп билсе, сырткы жагынан эле эмес, кээ бир хитрый глазалар бар го, баягы куу көздөр деп коет. Ошол мааниде айтпай атам, бул ички дүйнөдөн чын-чындан түшүнүп, күйөөнүм менен ылдый турам деп мойнуна ала билген, чындап ошого амал кыла билген аялдын акчасы чындап көп болот. Кандай табылат деген маселеде албетте адал жолунан болуш керек. Аялдын акчасы ошондо көбөйөт. Кыстара калып, жашыра калып, бирдеке кыла калып, күйөөңүз келсе, ичип келсе, кокус күйөөсү анда жашыра баштайт акчаларын. Бул мааниде туура, бирок көп учурда керек эмес нерселерге акча иштетип коюшуңуз толук түрдө мүмкүн. Ал шакегинен баштап, ал сөйкө, керексиз бир мата, керексиз бир. Ошондуктан керектүү нерсеге иштетсеңиз, эркек киши дагы бергендин аракетин кылат, алгандан эмес.